Таласта жер титирөөгө байланыштуу ыкчам топ түзүлдү. Талас облусунун Талас районунда жер титирөөгө байланыштуу ыкчам топ түзүлүп, учурда силкинүү катталган Каракол айыл аймагынын Көпүрө базар айылына барышты. Бул тууралуу УКМден билдиришти. Алардын алдын ала билдирүүлөрү боюнча 5 турак жайдын дубалдары жарака кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары буйругунун негизинде саат таңкы 5:15 УКМдин Талас облусу боюнча башкармалыгынын өздүк курамы ыкчам жыйынга чогулуп, абалды көзөмөлдөө, айыл аймактардан маалымат алуу, чара көрүү, кесепеттерин тактоо иштерин алып барууну талкуулашты. Каракол айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы берген маалыматтарына ылайык саат 6:00 карата абал тынч. Жергиликтүү тургундардын кайрылуулары азырынча түшө элек, ал эми ыкчам жеринде тактоо иштери жүргүзүү улантылууда. Бүгүн 28 мартта сейсмология институту саат таңкы 4:42 Казакстандын аймагында күчү 5,5 магнитудасына жеткен жер титирөө катталганын, Талас облусунун Талас районундагы Каракол айыл аймагынын Көпүрө базар айылында 5 балл, Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын аймактарында 4 балл болгонун маалымдады. Маалымат булагы Сереп медиа. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин аты жөнүм Токтогулова Атинай. Ушу кызым азыркы учурда катаракта оорусу менен жабыркап келет. Кызымдын операциясына $5,000 суммадагы каражат керек болгондуктан мен сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз эл, сиздер үчүн 50 сом, 100 сом кичине суммадагы акча болсо, мен үчүн аябай чоң суммадагы акча болуп жатат. Кайдыгер карабастан жардам колун суна кетиңиздер, урматтуу кыргыз элим. Реквизиттердин баардыгы өзүмө караштуу. Банк 1920 Атинай Т жана ошондой баланс кылып салам десеңиздер да болот. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк бар 3798 Орунбек деп чыгат. Ал өзүмдүн энем, ишеничтүү. Ал азыркы учурда стройкада иштеп жатат. Жалал Абадта да жер титиреди. Саат таңкы 7:17 Кыргызстандын аймагында учугунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Бул тууралуу УКМден билдиришти. Жер титирөө Жалал Абад облусунун Аксай районунун Аркет, Жылгын, Тегирсай, Жолсай, Этагар айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Анын ошогу Тегирмен суу айылынан 10 чакырым түндүк батышта, Аркет айылына 17 чакырым түштүк батышта жайгашкан. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кайрылуулар катталган эмес. Маалымат булагы Сокол медиа.